Assalamu alaikum, hurmatli mekeleşler. Bugün biz Чuyовасы Васильевка айылындабыз. Адахан Кимсанбаевич бұл менен бұл жерде ел менен жолугушууда. Андакта биз менен болуңуздар. Аябай суук. Бирок ошого карабай элдер күтүп турушканына разы болсун. Açık жүрүп турат. Достор, бөлүшөбүз. Ошондо окшош. Assalamu alaikum. Бұл келсін ТВ же қайсында эле иштейт? Мекен ТВ. Сиз бияқта жашайсыңдар. Достор, адамдар келүүдө. Көрүп атасыздар. Кыш, суук. Мындай элдер чогулуп атат. Аба кар жаап жатат. Ошонусуна карабай элдер азыр келип атат. Достор, биз менен бирге болуңуздар. Комментарий калтырыңыздар, бөлүшүңүздөр. Мүмкүн болсо сурооңуздарды бериңиздер. Сурооңуздарга жооп беребиз. Dostlar, жөн гана тез эфирден көрөбүз. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Васильевка айылы тургундары. Бүгүн Адахан Кимсанбаевич Мадымаровдун жолугусуна кош келгениңиздерге рахмат. Бираз жакыныраак туруп топтолуп жакыныраак келсеңиздер. Оксана Култаева туура айтасыз. Имарат бизге берилбейт, билесиздер. Имараттардын баардыгы биз үчүн жабык. Ошондуктан биз жөн гана ачык, кайкын жерлерде өткөзөбүз. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр. Менин сүйлөгөн сөздөрүмдү көрүп атасыздар. Телефон жакшы, кыш, үйдө бекерчилик. Телефондон күндө көрүп атасыздар. Туурабы? Суроо деле жок болсо керек. Башталып калды. Барбы? Мен эмнеге келип отурам, мен ушу келбеди деген сөз. Анан кийин айтасыңар, ошондо бир убак келип кеткениңиз деле башкача болмокпуз да деп. Билем да 99 жыл ошун бар экен. Ушуга суукта карабай, башка болбой келдик, бул биринчиси. Эң негизгиси мен сиздерге ыраазычылык билдирип коеюн деп келдим. Кече парламенттик шайлоо бүткөндөн бери тополоң, тынчылык жок, башка жок. Ушул парламенттик шайлоодо кандай гана аракеттер болбоду, башка болбоду. Сиздер тикеден тике туруп, биздин бүтүн Кыргызстан партиясын парламентке киргизүүгө аябагандай чоң салым коштуңуздар. Ошол сиздердин колдооңуздар менен, жараткандын буйругу менен биз жападан жалгыз маңдай тери менен парламентке өткөн партия болдук. Байкап көрдүңүздөр, 5 октябрда парламенттик шайлоо аябай кир өттү, мыйзамсыз өттү, арам жолдор менен өттү деп
шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу жөнүндө талап менен чыктык. Болбосо биз парламентке өтүп алдык деп тымпый олтура берсек болмогул, калган эмне болсо ошол болсун деп. Мындан эмне деген жыйынтык чыгарабыз биз? Бизге парламенттик мандатка караганда чындык, тазалык, мыйзамдуулук кымбат дегенди түшүндүрдүк. Бизден башка бир да партия чыккан жок. Арам өттү, башка өттү деп. Жанагы калган партиялар чыкты, баягы мыйзамсыз өткөндүгүн далилдешип, бирок парламентке өтүп алган партиянын арасынан бирөө да чыккан жок. Эми президенттик шайлоо келет. Кимде кандай суроо бар? Кандай болуп атат президенттик шайлоо? Көңүлүңөргө жагып атабы? Ойдогудайбы? Жок. Жакпай атса айткыла, бул жакпай атат, ал жакпай атат. Себеп Чоңалайга барсам айтат, КТРди карасаң мындай болуп атат дейт, Каракулжага барсам мындай дейт, Баткен кече Кулумдуда башкача айтат. Сиздер кандай деп ойлоп атасыздар? Мурдагыдан да жаман болуп атат. Эмнеси жаман болуп атат? Сиз айтып атасыз туура, мурдагыдан да жаман болуп атат. Муну Мадумаров айтып атат, Каныбек Иманалиев айтып атат, Канат Исаев айтып атат, Клара Сооронкулова айтып атат. Биз эле ушундай ойлоп атабызбы, же сиздерде дагы ошондой ой барбы? Эмнеси жаман болуп атат? Мурдагыдан дагы жаман. Уже Садыр Жапаров президенттеп КТРден токтобой берип атат. КТРден берип атканын бир эжеке кайсы жерде экенин унутуп калдым. Бир эжеке айтты да, ошо ооруп жан болуп калдым мен дейт, карай берип. Чондо болуп калды, туура. Бийликтен коркса керек, ошону Азыр КТРден катар. Эми мурдагы шайлоодон дагы жаман болуп атат. Мурдагы шайлоо жаман болду, туплум болду. Мунусуда дагы ушундай болсо эмне болот? Бизде эми мына кече Сокулук районунда болдук. Андан кийин Александровкада болдук. Баардык жерде элдин мага ушундай. КТР кайдан алып көрсөтүп атат, аны билбейм мен. Мүмкүн башка планетада жашап аткандырбыз биз. Башка жердедирбиз. Мен сиздерге айтып коеюн дедим, аксакалдарга. Пенсия кандай? Пенсия жакшы элеби? Көп эмеспи? Пенсия көп экен да, себеп силер Жапаровго берип атыпсыңарбы пенсияда? Силер, мен билбейм, аксакалдар, силер калп айтасыңарбы, же киши калп айтып атабы? Силер акырын жашырып коюп, неберелерден бекитип берип атыпсыңарбы? Андай жокпу? Жок андай жок. Ушундай болуш керек. Болгонду болгондой айткыла жигиттер. Кайрыктуу жаштар. Мен ушул өткөн парламенттик шайлоодо да айттым эле, азыр да айтам. Жигиттерибизге караганда ошо биздин кыз келиндерибизге Кудай күч кубат берсин. Туруктуулук ошолордо болуп атат, Бизде Действительно ошондой. Ошондой, мен ошо караңыз, кайсыл жерге барбасам ушундай деп айтсам, жигиттердин өздөрү ушуну тастап баштады да, аялдар гана туруктуу болуп турбаса, Биздин айыл өкмөтүндө 21 депутат бар да. Чынын айтсак, атайын эл шайлайт аны. Өзүбүз шайлайбыз. Биздин бирин да карап койбойт. Сен не деп атасың? Эмнени айтып барасың? Карабай дагы. Эмнеге? Бийлик каяка болсо, биз шуяка оңойбуз. Аны кече шайлоодо дагы айтты. Мына азыр Садырдын убагында дагы кетип атат ушул. Бирок ошол 21 депутатты ким шайлайт? Аны эл шайлаган. Эмнеге ошондойлорду шайладыңар? Шайлоодо өтпөйт да. Биз шайлаган, биз не өтпөйт? Эмнеге өтпөй атат? Билбейбиз да. Силер ушул айылдык кеңештерде шайлап атканда ушул шайлоо тилкесинде турасыңарбы, көзөмөлгө аласыңарбы? Анан кантип өтпөйт? Мана шу эмеде мен лично Сиздер байкоочу болуңуздар, ишенимдүү адам болуңуздар, мыйзамды билиңиздер. Эгерде сиздер чындап өзгөрүү кааласаңыздар, бизге кабар бериңиздер. Биз мыкты юристтерди жиберебиз. Байкоочунун укугу, ишенимдүү кишинин укугу деген ушундай бир сабактарды өтөбүз. Көпчүлүгү укугун билбей атат да. Анан бираз жалтаңбай. Ошон үчүн айтып атканым, бизде кыз келиндер, аялдар гана туруштук бербесе, жигиттерге ишенсең чатак болот. Ушундай болуп калдыкпы? Тилекке каршы ушундайбыз. Мойнубуз калалы да, мен муну күйгөнүмдөн айтып атам да. Бир жигит менен барып кол алыштыңбы, бүттүң ошо жерден күйөсүн да. Жигитче дегенде эле күйөсүн. Карындаштарыбыз менен, эжеке жеңелерибиз менен, аяштар менен келишим кылбай туруп, макулдаштыкпы десең, макулдашты деп койсо ошол бойдон болот. Туруктуулуктун символу болуп калды бизде Кыргызстандын аялдары. Эми жигиттер мындай.
21 депутат болса, 21 депутаттың бар ушул биздин айылда жашайт. Туп атам. Ошолорго өзүбүз добуш беребиз. Баягындай өтө төмөнкү бир сезимдер менен беребиз. Биздин көчөдөн экен, биздин айылдан экен, менин уруумдан экен, менин таекемдин жээни экен, менин кудамдын кудасы болот экен. Мына ушул сезимдерди жоготмоюнча турганыбыз турган, өксүгөнүбүз өксүгөн, кыйналганыбыз кыйналган. Мыктынын мыктыларын чыгара алмайынча кыйын болуп калат бизде. Биздин айыл өкмөттөр лично ошондой. Анны. Onu men Sizdin aile hükümet kaysa aile hükümet? Vasilik aile. Ha, bozuk şu yerden size. Bizdin aile hükümet delemez. Bizdin Kırgızistan'da bu şey. Bizdik öte da bizde. Men deldim. Kırgızistan'ın kaysı yerine varsanız uşunday. Bana hazırkı japayıçılık karamızda. Geçen parlamentik şaylığında bir japayıçılık etti. Bizdin özüyüzdün kulun. Bana kulundan da yok, başkadan da yok. Ne oldu? Emniyenin üstünde kalıp kaldı. Hazır daha bir oblast ayt otat. Bizdin özüyüzdün eken. Bizden han çıkkan emez, çıksa jön çıkpaydı. Ay Kırgız aylanayın. Biz bütün Kırgızbız biz. Biz 7 duan Kırgızbız biz. Biz 40 uru Kırgızbız biz. Ar bir Kırgız al Kırgız. Ar bir Kırgızstandık al Kırgızstandık. Meyil al kim bolsa şol bolsun. Uşul өлkөнүн, uşul mamlekettin jaranı. Biz kaçan ösöbüz. Men toğulukmun, tengir toğulukmun. Men köldükmün, men oşlukmun, men çüylükmün. Uşul nerseni jogotmoyunça aytıp koyayın. Attın başında altın taap alsaң da öspeysin. Sebep birinci кезекте пейилибиз тоңдошубуз керек, ниетибизди түздөшүбүз керек. Анан жана көтөрөт десе көтөрүп алып, мен көп айтам ушуну. Карганы шумкар деп, качырды тулпар деп келген жерибиз ушул болуп атат. Өзүбүздүкү, өзүңдүкү эмне кылып берет, айланайын. Өзүңдүн бир тууган агаң же иниң дагы бир сындырым нам бербейт го. Өзүбүздүкү. Мына ол жалган сезим, bir ыкылас, кандайдыр бир түшүнүктөр бизди алга сүйрөбөй атат. Бизди тескерисинче ушу кишендеп алып алдына сүйрөбөй кармап келет. Ким болсо ошол болсун. Аксакал канчага чыктыңыз сиз? 85. Allah куттуу кылсын жашыңызды. Караңыз, 85те экенсиз. Siz жаштарга айтышыңыз керек, айланайындар. Жигиттер, кыздар, биз көрөрдү көрдүк. Бирок мыктынын мыктысын чыгармайынча биз өлкө болбойт экенбиз деген сөздү айтыш керек да аксакалдар. Туурабы? Ошол сөздү айтып атабызбы? Сабаттууларын тандагыла. Мен Кыргызстанды түрөк кыдырып жүрүп бир жерде Мадумаров мага добуш бергиле деп айткан жокмун. Тек гана кайдыгер болбойлушу, айланайын туугандар. Кайдыгер болбогула. Кимди шайласаңар ошону шайлагыла. Көңүлүңөргө ким жакса ошону шайлагыла. Бирок кайдыгер болбогула да, кайдыгерлик жаман. Мына азыр саат 11-де дедиңиздер. Бага бул жигит айтат, саат 2-де кылсаңыз жакшы болот. Эмнеге? Элдин баары уктап атат. Айланайын, 11-де ким уктайт? Гал жигит. Уктап жүрүшү заманга келдик, туура айтасыз. Saat 7:20'da bağımda tokulup atат. Тура болса кал. Мен bağımda токуп алып кайра жатып атасыңар. Ким уктайт saat 11'de? Түштөн кийин келсең, мал келди жайгаштырып атат элек дейсиңер. Деп эптеп келген кишинин кайсыз кыласыңар да, өзүңөрдө эмес күнү. Келген кишиде да. Saat мен ойлогонмун, saat 9'da эле өткөрсөк болот го деп. Жок, анда эч ким чыкпайт дейт. Анда saat 4 өткөрөлү десең, жок, анда geç болуп калат дейт. Качан? Saat 1'den 2'ge чейин келиш керек. Анда айтасыңар. Асырга кетти баары деп. Пешинге кетти деп. Ошондуктан биз өзүбүз жоопкерчиликти сезмейинче, өз тагдырыбыз үчүн өзүбүз күрөшмөйүнчө, өз бактыбызды өзүбүздүн колубузда экенин билмейинче, жигиттер эч ким эч нерсе жасап бербейт. Могул жигиттин күйгөнүн мен аябай туура түшүнөм. 21 депутатты шайлап атканда, аксакалдар силер эле жайлап коюп атасыңар дейм да. Ошондой болуп атабы? Мына bir soyuştu жейт экенсиңер дагы 10.000 деп эле бата берип эле жайлап атасыңар баары. Soyuş жебейле кечегисинде ошондой болуп жайлаган. Кез түшүп калды. Yarım saatte kompüterine ölçtü de. Yarım saatte ölçkön kompüterine. Roşonda vardı bu. Жарым саат берди, шайлоо мезгилинде өчтүбү? Şayma mezgilinde ölçülüp durup
sandı başkaça çıkarıp koyar. 50 kişi şaylasa 200 kişi degen doğuş çıkar. Ошондой өнөр барбы? Yarım saat öçkөндөн кийин уже цифра башкача çıkarıp. Ошо айтам да, бүтүн Кыргызстан түшкө чейин биринчи болуп кете берет, түштөн кийин эле түшүп кетет. Yarım saat eşti çapkanda iş bitti degen söz. Бирок ушул нерселердин баарын ордуна салып коюш үчүн ушул жердеги турган элдин колунда. Ошол шайлоо комиссиясынын төрагасы же төрайымы ким? Ошол биздин айылдын тургунуdur. Же мектептин директору болот, же завуч болот. Эми карагыла. Ошол биздин айылда канча тургун бар? Канча тургун бар? Мына сиз катышып турсуз. Канча шайлоочу бар? 2000 болот. 2000 шайлоочу, 2000 киши биригип 7 кишиге алып жетпейби? Ошонун 900'ü келет. Калганы? Калганы келет. Уктайт. 900'ü 21 kişiге bölgöndө, bular 200'den голос менен өткөзөт, фактически 100ге жетти. Bizde aldı 270. Demek 2000 kişinin 900'ü uktasa 50% uktap atат экен. Kaçan oygonобуз? Kaçan oygonобуз? Силер ойготуп көрдүңөрбү мындай тур деп? Ойгонбой экен. Чай иштеп ойготсоңор ойгонобу экен? Анда. Мына ушундай элбиз биз. Ошондуктан биз эч кимге капа болгонго укугубуз жок. Таарынганга укугубуз жок. Себеп өз бактыбыз үчүн күрөшө албайбыз. Акты ак деп айта албайбыз. Арамды арам, адалды адал деп бөлүштүрө албай калдык. Же мен туура эмес айтып атамбы? Ушуга макулсуздарбы? Каалайсыздарбы? Бүтүндөй Кыргызстанды ушундай бир силкинтип, агартып, тазалап койгонду каалайсыздарбы? Келиңиздер оонунда. Оонунда ушундай бир силкингилечи. Bir gün uktavay koygulaç. Atınız kim? Sadrbek. Sadrbek. Popülerdi at hazır. Begi var eken de. Perspektivne at. Bir gün silkinsek bolu mu? Kalgan ömrünüz için. Jete oşundaydı. Uktap atkandарды ойгота алабыз ба? Tur bir gün dep. Bir gün turчу деп. Себеп өз бактысы үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу болот. Biz üçün bilip koyguңуздар. Жапаровың да, Мадумаровың да, Иманалиевың да, Исаевың да эч ким эч нерсе кыла албайт, эгер өзүбүздүн көкүрөгүбүз каалабаса. Бактылуу болгубуз келеби? Келгиле, бололу. Мына ушул сезимди, ушул жоопкерчиликти билип, 18ге чыккан балдарыбызды, кыздарыбызды тур деп, мына ол сенин жоопкерчилигиң, ушул сенин өлкөң, ушул сенин келечегиң деп тургузуп жетелемейинче биз эч ким боло албайбыз. Кайдыгерликти токтотолу. Башка суроо жок. Мына ол гезиттерди алдыңыздар, баарына жеттиби сиздерге гезит? Жеткен болсо мени көп сүйлөтпөгүлө дагы, өзүңүздөр дагы тоңбогула, үшүбөгүлө. Ойгонуп келгениңерге ыраазычылык билдирем. Кайра барып жаталы кайра. Эми ошол гезиттин ичинде бардык биздин программабызда, көз карашыбызда, ал гезитти чыгарбай койсом деле билмексиңер. Мен эмнени каалайм? Биздин көз карашыбыздын баары сиздер менен чогуу өтүп атат, турмушубуздун баары. Суроо болуп турбу, Ошо суроо жок болсо керек дедим эле. Адил Сегизбаев кечээки дебаттында Садыр Жапаров менен Максим Бакиев жетим тоонун Кытайларга берди деген канчалык чындыгы бар дейт. Эми мунун чындыгын ошол Абдил өзү жанакы дебатка келсең далилдеп берем деди. Туурабы? Мен далилдеп берем деди. Баштагы Кыргыз коопсуздук кызматынын жетекчиси, менимче анда маалыматтар болсо керек деп ойлойм. Болбосо айтпаса керек. Биз Кыргызстанда качан тартип болот? Мына ушундай болуп, бирөөнүн үстүнөн бирөө жала жаапкан болсо, жала экендигин далилдеп, аны азапка салганда болот. А эгер айткандарынын баары далилденген болсо, далилдеген кишини көтөрүп, мамлекеттик сыйлыкты берип, ошол каралап аткан кишини түрмөгө салмайынча бизде тынчтык болбойт, адилеттик болбойт. Айта берет да кете берет деген нерсе биздин балдарыбызга сиңип калды. Ишенбей калды азыр.
Ошондуктан ар бир нерсени териштиришибиз керек. Эгер Садыр Жапаровдун өзүнүн ак экендиги чындык болсо, ошол теле таймашка барсын дагы, Абдил Сегизбаевка ачык жооп берсин, эл тараза кылып алсын. Теле таймаш деген бул, теле айтыш деген. Бул баягы Садыр айтып аткан ушагаяң айтуучу жер эмес. Теле таймаш деген бул элдин алдында өзүнүн көрөңгөсүн көргөзүү, өзүнүн акыл эсин, паам парасатын, сабаттуулугун, мамлекеттик башкарууга даярдыгы жок экендигин көрүү үчүн дүйнөлүк мамлекеттердин баардыгы ошондой теле таймаш кылып коет. Мына Америкада болду го, көрдүңүздөр. Америкада 400 миллионго жакын калктын ар бири менен момундай болуп жолугушуп олтурбайт талапкерлер. Ошондой болуп телеге дебатка чыгат. Ошондой эл тандап алат. Алардын бир айырмачылыгы өз алдынча ой жүгүртөт. Өзү чечимди кабыл алат. А бизде кандай алат? Ким дейсин баланчы, ким дейсин түкүнчү, ким дейсин баланчы, эмне үчүн? Билбейм. Айтып атышат го. Сен эмне дейсин, айланайын садагам. Сенин тандооң ким? Кантип түшүндүрөсүн? Эмне үчүн ошо кишини тандап атасың? Билбейм дейт. Кошуналар бизде баары ушундай деп атат го дейт. Сен кимсиң анда сен? Адамсыңбы? Сенин пикириң барбы? Анда өзүң чеч. Чечимди өзүң кабыл ал. 2 миллиард сом кусат деп жатат. Райым эч нерсени уурдабаса, анда эмнени кустуруп атат сиздин оюңуз дейт. Аны Ташиевден сураш керек. Ошол эсептеп атат. Квартираларын дагы ошол алып атат. Кимге беришин дагы ошол чечип атат. Бизде башаламан болгон үй. Башаламан болгон үй. Мына ошол Васильевкадан той тамаша болуп калганда ата-энелер, айрыкча жеңелер, аяштар үйүңөргө чук этпей отуруп тургула деп мына Озерныйга тойго кетесиңер, келери келгенче келип үйүмдү тааныбай каласың го. Биздин Кыргызстан ошондой. Ата-энеси кетти, жок, ээси жок үйүбүз. Балдар болсо каалаганын жасап атат. Билгениндей кылып атат. Атасынын айтканы дагы аткарылбайт, энесинин айтканы да аткарылбайт. Конституцияда, мыйзамда аткарылбайт. Мен билем деп баратат. Арыбаңыз дейт. Алакан Гүлсанбаевич, биз ел сизди дайыма парламенттик президент шайлоодо шайлап келгенбиз, а сиз дайыма өтүп жүрдүңүз. Сиз биздин рахмат, элдик президентсиз дейт. 10 жылдан бери болгон президентсиз дейт. Эч кандай президент бизге болгон жок. Кеткен президенттердин баары бир туугандары үчүн, кудалары үчүн болушту. Сиз биздин элдик президент болуп буюрса коррупциянын түбүнө чогуу жетебиз. Сиз менен эл дайыма биргебиз. 10 жылдан бери дейт. Буюрса сиз элдик президент болосуз 10 январда дейт. Амин. Рахмат. Мен президент болуш максатым эмес. Кече бирөө сурап атат. Президент болбой калсаңыз, Садыр Жапаров айтты дейт, ал бизнес менен кайра бизнеске кайтам деп айтты. Сиз эмне кыласыз дейт. 10 жыл болбой калдым, мен эмне кылдым? 10 жылдан бери болбой калдым. 17 жылы Жээнбеков менен чыгып болбой калдым. Эмне болду? Эч нерсе болбойт. Ушундай эле кар жаайт. Ушундай эле мындай буак басат. Эртең тал көгөрөт. Гүлдөр чыгат. Силер дарбыз эгип баштайсыңар. Бирөө карам эгет. Бирөө помидор эгет. Мен өзүмдүн билгенимди элге айтам. Туура эмес жактары болсо сындайм. Туура жагы болсо кош колдоп сиздер менен кошуп кубанам. Өмүр өтө берет. Жашоо кете берет. Бирок өлкө, мамлекет, эл жылдан жылга артка кетет. Мына караңыздар, кече жакында жылдын аягында сурамжылоо жүргүзүштү. Евразиялык чөлкөмдөгү эң мыкты 100 жогорку окуу жайды сурамжылоо кылды. Кыргызстанда 50ден ашык университет бар. Бирөө дагы 100дүккө да кирген жок. Демек биздин элде маданият, илим, билим жок деген сөз бул. Биринчи орунду Москва университет алды. 6-чы орунду казактардын Аль-Фараби университети алды. Кыргыздын бир да университети, институту 100дүккө да илинген жок, 150ге да илинген жок. Бул менин сурамжылоом эмес. Бул эл аралык сурамжылоо. Жигиттер, кыздар. Демек, биздин деңгээлибиз кандай болуп калды? Айткан нерсени түшүнбөй калдык да. Көзүбүздү жалтыратып, ачып жумуп тура беребиз, түшүндүк десе мынтип коебуз. Васильев Кандай дейсиз?
men to'ra emas aytaman. Ağa ejekeler barmı? Mugallimler barmı? Barmı mugallimler? Var. Kim mugallim? Aytsanız. Ejeke siz mugallim emasmisiz? Kiyiminiz mugallimge okşop turadi. Mugallim gelbeydi. Kelgen. Kim geldi? Siz mi mugallim? Neden sabah koyuyorsunuz? Kırgız tili adabiyat mı? Kanday söylüyor otat bizim balalar, kızlar? Kanday yazat? Zamanında yarası olup kaldı. Yok, zamanında mı? Siz erece oyuncu aytın. Derecesi boyunca şu özümüzün ortografya, özümüzün tili boyunca, farklı boyunca zamanında sınavı bir gittiğimiz programa, anday bir şey olsan, metodika, zamanında bir hareket degen sezilmeydi hatta. O kötülük cenazı öndürüşte sezilmegen değil, bilim tarmağında da bir alga ultunu revolüsyon, kıymıl, hareket sezilmeydi. Siz kaç klasga öğreniyorsunuz? Aynen. Birden 11'e çeyin birgen 10 yıldan beri perişan aldım. Hazır sabak veresiz mi? Yok. Sabak bergen kim var? Sen kaç yıldan geldiniz biz yayınga? Çırak balık degen de. Uşunday, jigitler, hurmatlı aksakallar, adam bir ölüş gerek. Adam bir ölüdü. Min ölbeydi. Biz her bir kadamımızda birden ölüp keletabız. Korkabız, titreyimiz, uyalabız, bardık jaktan özümüzde özümüz kısıntabız. Natijada emne olutabız, 40'ka jetpey, jürek oğurukşan bolutabız. Gelin sağ. Aleyküm assalam. Mana uşul balenin bari uşul agay aytkандай mектepten baştalып атат. Mugallimler biraz жалтакпыз. Okutkanda bola öğret деп атабыз. Жазганда орфографиялык деп атат, пунктуалдык деп атат, эрежелер сакталбайт азыр. Себеп конституциянын өзүндө сактабай атышат. Келиңиз сау. Алейкум ассалам. Хош келдиңиз. Рахмат. Амин. Барбы суроо? Суроо барбы? Жокпу? Анда мындай кылабыз. 2-3 каалоолор болгон болсо, айта алсак ошону айтабыз. Болбосо аксакалыбыз да келип калды. Бата беребиз. 85'te siz ava kançadasız? 88'ge Xudo xolasa Kutlu olsun. 88 bolsa anda 85'te kişi gelin siz dağıt geleverin. Yok gelin onday turup durun. En aksakalı siz desem buna gördünüz mü sizden daha ulu kişi gelip kalktı. Keltirip meselge eko sözüm var aytып olsam bolabı. Ben de mikrofon aytayım. Hurmatlı oğlanlar, mana bugün Ayhan Marmarov kelip kalktır. Men şu kişinin bir işini sizlerge aytıp verişim gerek. Bu toğulluk için Allah için. Men 2000-yılı şu yerge kelgenimde, şu yerge. Bizim Vasilevkan'ın içige, to Vinograd'dan Vasilevkan'ın işte Eşegarava Juralbayt dedi. Eşegarava. Adı ham adım var, Jokor Kengişte deputatların töragası olgan ekan. Men bu kişini bilgenim yok. Şu yerge Karabayев menen Akram, Ernest Akram degen kelip ökö şu yerde biz el men çoğulu meclis ötkürdü. Bizni deputatlıkka saylap koygula. Ertege Liboy şu ayılda problemler olsa bargıla biz çeçebiz der. Men şu ököyünü eski alıp barıp arzanı şu yerde yazıp 5 müstüvatmen çoğultup 10 vapros menen ököyünün aldına bardım. 5 gün de Jokor Kengişte turdum kabul kılışladı şular. Keyin men so'radim. Kim bunda to'raga atsam aytdilar, "Hadi hammadi var." Biz şoga kiralam bir deb dag'i 5 kun turdim şol yerda. 5 kun turib 6-cı kuni shul kishini oldiga kirgan, men bu kishini taniganim yo'q. Kirib, mana eldim vaprosu bizde Qirg'iz klassi yo'q. Biz Tojikistonda tojiklarning orasida qirg'izcha o'qib keldik. Hastonga kelib mana biz Qirg'izistonga kelib baldarimiz o'ruscha o'qibdi. Qirg'iz klassi yo'q birinchi vapros. İkinci yolumuzda asfalt yok, Eşegarava Juralbayt. Dep 10 vapros men çıkıp şu kişinin qo'liga men topshirib kelganman. Bu kishi aytdi ki, "Manga 2008-yılı bir aksakal neme ötüp ketdi mana bu. Yıl ötdü. Büdjet bölünüp bitdi. Endi 2009-yılı men yo'linglarni planga kirgizib, Xudo xolasa Allah buyursa yo'linglar ısın. Yolumuz asfalt bo'ldi. Menda mashina yo'q, men jo'jrim.
Lekinse bardığınlarda 5'ten maşını var, seler görüyorsunuz. Bana bu birincisi, ikincisi birinci klasdan 4. klaska da aşı verdi. 11. klaska bana hazır mektebimizde savak ötüp jatar. Birinci yaştan 5 yaşga çeyin ısık okpa tüşül kıldı. 1 yaştan 5 yaşga çeyin bansada bekar baldarda neme kılıp hükümette sevden darman kılsın dep şüksünün kılgan işi. Şu nersenin meselelerden soranam, şu nerse esinlerden çıkmasın. Bunun anda elim 99%'ni bilbey. Bana şunu men özüm gözümden görgen kişiyim. Rahmat, atınız kim? Ha? Men atım Abdulhak, Şah Mustafa. Rahmat ağa, rahmat. 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 Ana jigitler, men uşunu aytpadım bile da. Men uşunu ayttım da gelbey. Mına uşul siyahtуу аксакалдарыбыз калган үчүн гана айтылып атат. Мен азыр ушу киши айтса, эми мындай бир эстеп атам да, себеп аябай көп киши кирет дегендей. Ушуну 5 күн күттүрүп койгонум үчүн кечирим сурайм аксакал сизде. Бул бир. Экинчиси, кече мына Колов ушул гезиттин ичинде жүрөт. Колов айтып атпайбы? Ушул сыртта Россияда кыргыз паспорт, кыргыз дипломдорун эч албайт эле, кыргыз жарандары Россияга барса, кайрадан праваңды тапшыр, кайрадан медициналык окуу жайды бүт, кайрадан мугалимдикти бүтүр, бухгалтер бол, инженер бол, ким болсоң ошол бол, дипломуңду тааныбайт эле. Мына ушу киши менен дагы Михаил Ефимович Фратков менен дагы бир эле Душанбеде олтуруп, Душанбедеки жыйында ошого кол койдуруп алганбыз да биз. Менден көп сурайт, эмне кылып койдуңуз депчи. Ушуну айтайын десем, атам раматылык айтчу, айтпа балам, айтпа. Түшүнгөн кишиге доомат болуп калат. Мен силер үчүн ушуну жасадым дегендей болуп. А түшүнбөгөн киши аны айтсаң да түшүнбөйт. Экинчиден, Алланын алдында сооптон куруп каласың балам, айтпа дечи эле. Сизге окшогон аксакалдар бар экен, ушуларды эстеп айтып жүргөн сиздерге рахмат, аксакал. Бар болуңуз, көп жашаңыз. Men 2 жолу şu жерде сиздин партияда иштеген кишимин. 2 жолу 1-ci орунду mana şu mektepten men 1-ci orунду алган киши. Sizin partiyada. Mana keyin bayqovchi болуп mana бүт эл билет. Bayqovchi болуп киргенимде 2 жолу мени шунда колунан жетилебешке чыгарып жүргөндөр. Негеки биздин элге бюллетени бербестен сени списка жок деп башкаларга берип жаткандар. Бактаке. Жетилеп чыгарып жүргөндөр. Mana bularning qaydan bizde demokratik, qaydan bizde jango oldu. Üç soğuşka katışıp, alarda jеңип kelip, bu şerde özünüzdün baldarınızды, kızlarınızды жеңилбей атасызбы? Bu öte ökünüştü. Fin soğuşunda oluptur, Ulat Mekendeki soğuşta oluptur. Üçüncüsü kaydağı soğuşta oldu? Men Tacikistanda, Batken'de, Kırgızistan'da oldu. Batken soğuşuna katışıptır. Бардык жерден жеңип келиптир дагы, ушу мектептин мугалимдерин жеңе албай койду. Бул не деген? Өзүнүн балдарын, өзүнүн неберелерин жеңе албай калдык. Напсини жеңе албай атабыз. Напсини. Душманды жеңет экенбиз. Бирок напсини жеңе албай атат экенбиз. Рахмат аба, Алла өмүрүңүздү берсин, көп жашаң, разы болсун. Келиңиз эми, бата бересизби? Сизде сөз бар. Саламатсыздар, урматтуу айылдаштар. Мына биз тарыхта болуп көрбөгөндөй түрдүү учурларга туш келип атабыз. Чынында эртең 10 январда биз өз келечегибизди аныктай турган жоопкерчиликтүү күнгө келе жатабыз. Муну жөнөкөй эле бир шайлоо катарында ойлобостон өзүбүздүн келечек үчүн, бала чака үчүн бола турган бир келечек үчүн шайлоо болушуну биз эстен чыгарбайбыз. Бул жөнүндө айтылып атат. Бирок жанагыда сөз болгондой, ыйманыбыз менен кичине ойгонолу туугандар. Себеби бизди ойготпостон, бизди 30 жылдан бери бизди грубо айтканда бизди артисттер башкарып келип атат. Артист десем болбосун артист туугандар. Жок, саясий артисттер. Көпчүлүк туугандарга Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген деген саясатта жүргөн адамдарга маан бере турган туугандар. Алар чыныгы ыйманы менен элге кызмат өзүнүн артисттиги менен жүрөгүндө башка жатат. А элдин алдында башкача сүйлөйт. Мындай жигиттер бизде көбөйүп кетти. Биз ошол оору менен ооруп калдык. Ошолордун оорусу бизге таркап калды. Ошон үчүн биз
Biz imanımız menen bir nesini ayta albastan jaltaqdap gölge kirsin. Erten şu meni koldap koyar beken. Şunun arkasından men jaman bolup kalbas beken degen özünün göl ovkatını, göl çöyrösün, tar çöyrösün oylap, oşon için ıltınıp çıka albay жатабыз. Hurmatlı tugandar, çında oylanalı. Aң сезим менен чынында мына жана азыр айтып атышты. Бардыгыбыз Кудай буйрган болот да. Жүрөгө насып кылып тургандыр деген кош көңүлдүктү ташташ керек. Ташташ керек. Жан дилиң менен өзүң билип, аң сезиң менен, жүрөгүң менен сезип туруп, ойлобойсуздарбы, көрүп турасыздар, эмне иштерди кылып атат. Кече кайсы партияда эле, кайсы партиядан кайсы бийликке өттү, эмне кылып жатат, сөзүдө туруп жатабы жокпу? Жөнөкөй эле мисалы. Ойлобаң, телевизордо жатып эле ойлоп көрүңчү. Кече кай жакта жүрдү эле, бүгүн кай жерге келип отуруп атат. Эмне деп сүйлөп атат? Сөзүн жыйынтыгы болуп жатабы жокпу? Туугандар, жанагы мен айткандай артист болуп эле алдап койсо, мен кыламын деп эле койсо, ага ээрчинип кете бербейди. Пара, убакыт келди туугандар. Мына билим берүү системасы жөнүндө мына айтып калышты. Бирок билим берүү системасындагы ошого бир тиешелүү келген жигит туруп, же болбосо инсан бир туруп, ошого чын дили менен күйүп бушуп, анын чөйрөсүндө революция жасамайынча билим кала берет. Мугалимдерде, мектепте иштеп аткан ага эжелерде күнөө жок. Аларды туура эмес тарбиялап, туура эмес жолго багыттаган жетекчилерде күнөө. Жогорттогуларда күнөө. Эч качан мугалимди айыптабаң. Себеби мугалим ошо сураганына жараша, абалына жараша иш кылып атат. Айласыздан жетелеген жакка жетелеп кетип атат. Ошон үчүн туугандар, биз ыйман жагынан өзүбүз кичине ойготолу, ойлонолу. Ошондуктан мен сөзүм кыскартып айтайын, сүйлөй берсе сөз көп туугандар. Инем ишең ийгиликтүү болсун. Жорткондо жолуң болсун. Алла Таала дайыма сенин ак тилегиңди колдоочу болсун. Сенин мына ушу айткан сөздөрүңдөн кичине жыйынтык чыгарып, мен ойлоймчу туугандар кичине ойгонолу дагы туура жолго басалы. Рахмат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Uşu бүгүnkү жыйынга ушул саатка жеткирген арыз ушулдерге бири-бирибизге жүзүбүздү караткан Алла Таалага чексиз мактоолор, алкыштар болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар болсун. Мен бүгүн эмне айтайын дейм. Бүгүн алдыңыздарга чыгып улуу инсан катары кечиресиздер, мен улуу деп жибердим өзүмдө. Карыя катары бир элдин карыясы катары өзүмдүн кичине оюнду алдынан бир эки ооз айтып коеюн. Мен согуш башталгандан илгери Сталин убагында ушул 33-жылдын акырында төрөлгөнмүн. Ошондон бери şu tarixta neme болуп өткөн болсо баары эсимде турат. Айрыкча согуш убагындагы ушунча нанга жеткенде 2-3 күн сүйүнгөн күндөр, бир жигиттин айткан атаган кесайсы айтам, сен үчүнчү каранан берип коюпсуң деп бир немеде диабетта чөнткөнү ушундай жүрөгүмдү оорутtu да. Бир ооз нан ошол убакта бир чоң күч берген. Эми андай окуялардын баарын айтып отурса азыр сөз жетпейт, убакытта жетпейт. Keyinki mezgilde men Atakan Kimsemayevich'tin şu birlikte özün oku jayını bitip kelgenin bir jağını bit bilemin da. Bilem bardık kay yerden ne söylөгөндө. Bu kişi aytkan söz 10 yıl geri aytkan söz da şu bugün keçege nemelerde kelip atat. Bunun barыңыздар bilesizler. Bizde şunday elibizge adat bolup kaldı. Hali bir vaqt akayıp birinci prezident bolganda jarıkka çıkkan ayda için şunday alamdan çıkkan günde içinde közünü şunday süret tartıp barımız şunu ıldağın yıllarımız turat da esimde. Akış keter vaqta neme kıldı? Oy sen de jaman adam bu dünyada jaralbaysan okşoğun deyip tepkilegen. Atakan Kimsemayev şu sözdü. Bundan 10 yıl 15 yıl burada ayttan. Kegen kişini maktayсын keteride tattaş bizge adat bolup kalgan. Bu bizni elimiz bilbeyim ben. Keyinki vaqtta men hazır akıl aytışka kudretim jetpey atas. O jalpı elge. Mana hazır şu günkü çoğuluşka da
şu iki selsetten şunca adam gelir. Bu prosta hazır görüp beni uyalıp gittim, betim çıplap gitti. Ağlayın jurtum. Bu bir kere turgan 21 kılımın 21 yılı olmadı. Bizim tağırımız yanından ne kanday oğunuğa bir kelip koyuş gerek de. Eğer şehirde bir tonda kömür böylece bir neyine degende az şehirde adam batmay ketedi. Bu nefsi kendi körgülüyor. Kanday uyak olmadı ağzı. Turaya aldığına gideyim. Yemi biz köptü gördük. Kıyınçılıkta gördük. Yaxşılıkta da gördük. Yemi bundan bir yaka bizim tağırımız kanday olur degen sözü hazır her bir kişi oynamış gerek. Tağır menen oynamış gerek. Bugünkü kızıkçılıkta oynamış gerek. Elden keleceğe bahar doğusundan turmuş gerek. Bunday sözlerde ayıp otursan bu tarihta bir. Atakan Kepsen Bayısı'nın bir nemesini aytayın. Buna Çuva Ağacı degen bizim bir alımımız ötüp etti. Din İslam dinideki alımlardan ciheti şu cihetinin biri olup çıkan elidir. Ciheti kişinin biri. İslam alımında nemiler. Ben şunday köp televizyon nemeden gördüm de Türkiye'nin bir alımı Atakan Kepsen bağ vergenini gördüm. Ben de ona etmeyim. Türk alımı. Birlikte жүрgөн. Ondan keyin Rusya'nın bir premier ministri bir çoğuluşka kulup bara albay kalıp bu kişini yönetken eken. Görgönmü? Bu kişi varıp söylegende şol Rusya'nın prezidenti nemesi premier ministri. Bu kişinin dayada bargan dokumentine tiktip şonu bir dekede kokuşka kudreti jetmişten korkay gördüm deydi. Men bunday kurs sözü, bunday dana sözü çıkpan emasmın da. Rusya'nın premier ministri boldu. Bunday misallar tolu atadım bu bir iki oynayarak keltirip koyup. Men aytar elem, hazır bizden buradaki 15 memleketin Türkiye'nin kuşkundu. Şunun içindeki akıllı yaş yigitlerinin bir men şu kişide oynuyor. Gerek olsa eğer Surancıra жүрgüsü de bunun değerli var. Yemin sizlerge aytarım kısa. Atakan kimseye ayıştın. Bu basıp ötken yolu özünce bir gelecekte tarık oluşuğa men tol kişiyim. Buna Iskak Razakıp dep atasın. Biz endi men özüm Iskak Razakıptın urfagı bolam. Oşol hayırdan bolam. Keçe günü barıp geldiniz Kulundu degen jerge. Gördüm, barını görüp oşo doğum kulturany gördünüz. Ildijağda tanka turat, tankanın ılda Razakıptın 3 etajı muzeyini Razakıptı jarıkka çağıran dep. Oyağı Özbekistan, biyağı Kırgızstan 3 yıl izilde oturup men çıkaramın. Hazır bar men Razakıptı bilem dep bar şo men neme kılandı jatты ala aytып жүрөттөр. Razakıptı men izlegende alar içinde olgan degende men. Oşol jerde Razakıptın muzeyini kurdum. Oşo doğum kulturda ömrüm boyunca işlep жүрдüm men özüm madaniyat hizmetkerimin hiçbir saatim boyunca. Yemi aytarım tağan bana sizin dağıtınızda araya Batır'ın atma atıştan aldığa kese bir adam. Şuların ortasında dursanız hazır. Bundaysa sizin dağıtınızda aranızda Allah Teala buyursun. Şaksa yeri yüzge. Gelecekte şu razakıtlardayı olup meyliğe birlik kol geri. Kedet. Buğa hiç kapı olmayayım. Özünüzün aytkan sözünüz bu. Men adamlık sapatla küreşem dedim. Kişinin adı söz var. Küreşe verim. Ahırı ağ iyilet bir kısınbay. İşinizge men iyilik kalayım. Özünüzge den soğuluk, baldarınızga bakıt alayım. Sizdi törögen atın eňizden ötüp ketkenleri olsa jattan jeri cennet, imani joldoşu olsun. Kudaya sizlerden şu kılgan embekleringizden Allah Teala kabul kılıp eylüyüzge şunday bir jakşı günler kesin. İlahim şu yerge bugün kelip katışıp oturanlardan barıngardın tileğingerde Allah Teala kabul kılsın. Kudaya ertenge günübüz bugünküden jakşı olsun Allah Teala'dan bäribis niyet kılıp suraylık. Geleceğimiz keng bolsun, işiniz iyilik bolsun, Atakan Kepsen Bayısı daim bizim aldığımızda şuntip jarkırap, jaynap, yolup turgan bizge daim nasip bolsun. Amin. Bizden yaşımızı versin, Kudaya şu Jambıl'dan yaşım versin degende, hele kimin başım versin de sizge şunda 100 yaşlarda Allah Teala kabul kılsın. Var olun, bay olun, Kuday şu sizin nime etkeningizde Allah Teala kabul kılsın, işinizge iyilik, özünüzge den sağlık, yumulay jürt, daima yüzünüz jarık kadamınız şartılda jüreversin. Vardığınızga mançılık gelgeningizde rahmat, iyiliğinde barış, Allah'ı şayla verdi, jakşısına oňja. Rahmat ava, tileğiniz kabul olsun. Sizge de rahmat ava. Anda sakaldar, ana gelgen yıl imandın
биримдиктин, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Сиздер дыйканчылык менен алексиздер. Ошол тапканыңыздарга жараткан берекесин берип, андан пайда болгон бүт кирешилерди мына эжелерим, жеңелерим, апаларыбыз отурат. Уул кыз, небере чеберлердин тойлоруна буйрган күндү насип этсин. Дайым жакшылык менен жолукканды, бул киши айтканда аксакалыбыз жакшылык менен бири-бирибиздин алдыбызда жүзүбүз жарык болуп, көзүбүзгө бири-бирибизди тике караган күндөрдү насип этсин. Амин. Жараткан Аллах эч качан эл караган жүзүбүздү жер каратпасын, өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Эки дүйнөбүздү абад кылып, өз рахматына бөлөнгөн пенделерден болушун насип эткен болсун. Рахмат. Менин дагы сиздерге берер баатаам ушул. Рахмат. Баарыбыз жакшылыкта жолугушкан насип кылалы. Рахмат. Ийгиликтерде жолугушалы. Жакшы. Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарга ийгилик. Биз кийинки чогулушка жол жөнөдүк. Ошондуктан 8 сааттан кийин кайра жолугушабыз. Сак саламатта болуңуздар.